Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 5-бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Темирдин тапшырмасы менен Борборго келип, тааныштары аркылуу комсомолдун Борбордук комитетине кирген Сашка кабинеттерди аралап, өзүнүн камкор мамилесине баш ийип берип, мурда-мында иштеп кеткен Анаранын бул чөйрөдөгү оордун, ким менен байланышта болгонун чып-чыргасына чейин айтып бере турган кыз издеди. Классташы жана жердеши болмуш этип, Анараны калп издегичи ар кимдер менен сүйлөшүп, ал жөнүндө маалымат топтоду. Бирок анын мындагы жашоосу тууралуу, кимдер менен жакшы мамиледе болгону жөнүндө жарытып эч нерсе биле албады. Шылтоо таап гаражга кирип, айдоочулар менен тамеки чегишип, жумуштан соң аларга сыра алып бергиче сүйлөшүп, өзү кызыккан киши боюнча маалымат издеди. Бул жерден да жолу болбоду. Анаранын областка которулуп баруу себеби белгисиз болчу. Убакыт өтүп жатты. Тапшырылган иш боюнча жооп бере турган учур жакындап келатты. Ал эми өзү изилдөө жүргүзгөн иштен эч кандай жылчык табылбай жатты. Ошондо ал Темир берген көрсөтмөдө Анаранын сиңдиси да эскертилгенин эстеп, аны менен таанышмакчы болду. Миргүл эжеси облуска которулуп кеткенден кийин эркин боло түшүп, өз алдынча жашоосун жалгыз өткөрө баштады. Анын түбү Асел келген алыскы шаарчадан болгондуктан кыш күрөөдө туугандары каттаган жок. Ошентип жердеш жана курсташ кыздар убакытты бирге көбүрөөк өткөрө башташты. Асел өзү менен бирге агасынын көңүлдөшү жашап жатканына көнө түшүп, көңүлү тынчтангансыды. Миргүл да кээде Аселдикине кире калганында Махабат менен анын балдарына кызыга көз жүгүртөт. Эгер айылдан туугандар келип калса, же бул жердеги Сманалиевдер Аселдикине чогула турган болсо, алардын шегин жаратпас үчүн Махабатты балдары менен бирге Миргүл өзүнүкүнө ала турмай болуп сүйлөшүштү. 1990-жыл келээрдин алдында күн суук болуп турду. Андыктан туугандардан эч ким шаарга келген жок. Марат мына жыл жаңыраар алдындагы дем алыш күндөрдүн биринде бир нече саатка гана жаңы үй бүлөсүнө келип, камдап келген белектери менен азык түлүгү үчүн акча берип, ошол түнү эле шашылыш түрдө артына кайтып кетти. Анын айтуусу боюнча план толтуруш кыйын болуп атыптыр. Андыктан өзүнө да, башкарган мекемесине да 31 декабрга чейин иштөөгө туура келет экен. Ал эми жаңы жылды болсо, Мээрим менен уулунун маңдайында отуруп тосот экен. Махабатка эски жаңы жылда бир нече күнгө келип кетерин убадалады. Декабрдын аягында Миргүл менен Асел үйдөн анча алыс эмес жердеги кинотеатрга бармай болушту. Кар аралаш шамал согуп турганына карабастан, алар кинодон чыккан соң кинотеатрдын жанындагы күркөдө сатылып жаткан пломбир балмуздагын алып жемей болушту. Аларды подъездеги үстүңкү этажда күтүп, батиринен чыккандан баштап эле аңдып жүргөн, кинодо да артында отуруп, кышкы алча тасмасын көргөн Сашка ушул ыңгайдан пайдаланып, таанышыш үчүн пломбир балмуздагын алып, азыр эле көргөн кинону талкуулагыча кат-кырык аралаш сүйлөшүп турган аларга жакындап келди. Ал кыздар менен сылык учурашып, алардын кимиси Анара Валиевнанын сиңдиси экенин боолгологуча батымдуулук менен тамашага чаргыта сүйлөдү. Кыздар, мен эле морж экенмин деп жүрсөм, силер дагы ушундай суукта балмуздак жейсиңерби? Мындай аялды колдон чыгарган жанагы кинодогу Вадим деген неме кандай келесоо экенин түшүнө алган жокмун. Коркпой эле аракет кылыш керек болчу. А сиз дагы киного кирдиңизби? Деп Миргүл таң кала карады. Ооба, сиз да кызды алып келээрин алып келип алып, тиш щетка жок экен деп кетип калганына жиниңиз келип жатабы? Алар азыр эле көрүп чыккан кинону шаңдуу түрдө талкуулагыча тиш какшаткан балмуздакты жеп көчө боюна туруп калышты. Ары бери өтө үйлөрүнө шашылган эл ушундай аба ырайын тоготпогон кандай немелер дегенсип, Карагайдын башындагы көчө чырагынын жарыгынан араң көрүнгөн жүздөрүнө аң-кая карап, өзүлөрүнүн буйтай басып өтүп жатышты. Мындан улам үчөөнү минтип тургандары ого бетер кызыктуу сезилди.
Акыры балмуздактары түгөнгөндө көчөдө баскан элдин аягы да суюла түштү. Аңгача кыздардын көзүнө көндүм сезиле түшкөн Сашка ушундан пайдаланып, Сагынбек деп сылык сүйлөй өзүн тааныштырып, кыздардын да ысымдарын угуп, жакын арадагы 2-3 саатча ачык тура турган кафеге кирип жылынгыча ысык кофе ичип чыгууну сунуштады. Асель көчөдөн таанышканына уялып турганы менен ачык айрым мүнөзү бар Миргүл тартынбады. Жигитке жакын турган ал макул болгон түр көргөзө жигитти жандай басканда курбусу жеңден тартып сурады. Сен чында беле кафеге киргени калдыңбы? Үйгө эрте барганда эмне чыгат? Кел мунун кандай жигит экенин билели, деп Шыбырай жооп берип, үнүн көтөрө кошумчалады. Окууну бүткөндөн бери бул кафеде боло элекмин. Кафеге киргенде Миргүл тездик менен курткасын чечип, шарфы экөөнү үстөлдүн жөлөңгүчүнө ийилип, жайланыша кетти. Аселдин норка жакалуу пальтосун чечүүсүнө Сашка жардам берип, аны тыкан бүктөп коңшу отургучка жайгаштырды. Ал Аселдин жүзүнө сынаакы көз жүгүртүп, Анаранын сиңдиси ушул болуш керек деп ичинен болжоп турду. Ага Темир Анаранын сиңдиси бар экенин айтып, анын өзү жалгыз жашаган батиринин дарегин берген эле. Каяктан алынганы белгисиз, ага берилген бул маалыматта кыздын ысымы айтылбагандыктан азыр Сашка жаңылыш түрдө издеген адамы Асел экенин болжолдоп турду. Асел көңүлсүз түрдө сүйлөп, көбүнчө маектештеринин сөзүн угуп отурду. Миргүл студенттик күндөрүн эстегиче божурай сүйлөп жатты. Ысык кофени рогаликтер менен ичишкен соң жылынган ал ого бетер шайырына тарта бежиреди. Сашка жакшы да жарашыктуу да кийинип, өзүн тарбия көргөн адамдай көрсөтүп отурду. Дайыма Аселге көз жүгүртүп, аны менен Анаранын ортосундагы окшоштуктарды издеген ал кыздарга вино же андан күчтүүрөөк ичимдик сунуштады эле, алар бир ооздон баш тартышты. Миргүл эжесине окшош эмес болчу. Андыктан издеген адамы ал экенинен жигит шекшинбеди. Асел курбусунун көңүл көтөрүп алышы үчүн гана жаңы таанышынын сынаак көз карашы алдында чыдап отурду. Бул таанышуу жигиттин аракети менен оңой жана сыпайы өткөндүктөн кыздардын эч кимиси анын тымызын оюнан шек санап да коюшкан жок. Подъездге чейин узатып келген жигитти мейман катары калуусунан сактанган кыздар үйгө чакырышпады. Сылык сыпа коштошкон кыздар чогуу жашайбыз деп жигитти алдап, подъездге чогуу киришти. Сашка да анча алыс эмес жерде жашаарын айтып кыздарды алдап, алар кирип кеткенден кийин далдаа жерге чейин жөө келип, такси тосуп өз жолуна түштү. Асел батирге киришкенден кийин бүгүнкү кечти бир аз талкуулашкан соң эртеңки жумушка жуунуп таранып, кийим которуп даярданыш үчүн көпкө кармалбай үйгө жөнөдү. Чыгып баратканында курбусу сурады. Сагынбек жактыбы? Ал сенин көзүн алган жок. Жок, ал менин табитимдеги жигит эмес экен. Анда эмнеге мага аны менен жакындан таанышууга жолтоо болдуң? Үйгө шашып, батирге кирүүсүнө да жол берген жоксуң. Телефон номурун да алып кала алган жокмун. Эми анын кантип табам? Мага ал жакты, укмуштай берешен окшойт. Эптеп достошсом, андан аркы жагын да көрөт элем да, деп Миргүл жигитке суктанганын жашыра албай турду. Болуптур, жакшы жатып жай тур. Бирок бүгүн түнү сен уктай албай чыкчудай сезилип атасың. Акырын басып үйгө барайын. Тиги аферист эмдигиче уктады болуш керек. Сагынга сарсана болбой эле кой. Тагдыр буюрса дагы жолугушаарсыңар. Ошондой дейсиңби? Мейли анда, айтканың келсин. Сен дагы жакшы жатып жай тур, деп кубанычтуу түрдө курбусун бетинен өөп узатты. Кийинки күнү Сашка убактысы аз болсо да кыздар менен жолугушууга шашылган жок. Уйкусун кандырып алып, почтага барып, Темирге чалып, алиги кыздар жөнүндө айтты. Темирдин проводу жок аппараты болгону менен Сашканын мындай телефону жок эле. Ал Сашкага жаңы жылды алар менен чогуу тосууну, ошентип Анаранын сиңдисине жакындашуу тапшырмасын берди. Аларга ишенимдүү көрүнүш үчүн политехти бүткөндөн кийин борбордо калып, көптөн бери механиктик кесипте иштээрин айтуу керектигин кеңеш катары айтты. Жаңы жылда туугандардан эч кимиси борборго келбей турганына көзү жеткен кыздар майрамда бирге болууну чечишкен эле. 30 декабрда жумуштан соң чоң көчөнүн бурчундагы азык түлүк дүкөнүнө барган Асел
жакшы товар түшкөндө адат болчу узун кезекти көрүп кыжаалат боло түштү. Аңгыча кезектин алды жагында турган Сашканы көрдү. Ал да өзүн көрүп кол булгалай чакырды. Кыз жанына жакын барганда жигит ага карап көз ымдай берип мындай деди: "Биз чогуу болчук" деп сагын шыгы бар экенин көрсөттү. "Эмне алмай болдук?" таң калып, акырын шыбырап сурады кыз. "Этти, колбасаны, шпротту мен экөөбүзгө алам. А сен болсо шампанский, сыр, жумуртка, дагы эмне керегин карап, эки үйгө ылайык ырастай бер. Кийин эсептешебиз" деп жигит кызды ордуна калтырып, башка катарга өттү. Ошентип узун кезектерге карабай, экөөнүн соодасы тез жылгычакты, алган азык-түлүктөрү да бир болуп калды. Төлөгөн акчалары да аралашып кетти. Жигит кыздын кулагына шыбырап, чыкканда бөлүштүрүп алышаарын айтты. Соода кылып, жаңы жылдык азыктар салынган баштыктарды көтөрүнүп сыртка чыгышканда, "Ушул чубалжыган эки кезекте 3 саат бою турмакмын. Ырасы бул жигитке жолугуп калбадымбы?" деп ойлонду Асель. Дүкөндөргө көптөн бери түзүк азык-түлүк келбей калганда, совет эли айласыздан тамак ашты көп ойлонгонго мажбур эле. "Эми буларды кантип бөлүштүрөбүз?" деп сурады Асель, олуттуу тарта түшүп. "Кел, кичине эс алып алалы. Анын үстүнө үшүп да кеттик. Балким кафеге киребиз" деп Сашка шашылган жок. "Ушунча баштык менен киргенибиз болбойт го. Андай болсо жүрү, меникине барып бөлүштүрөлү" деди Сашка. Бул сунушка кыз бейтааныш кишиге макул болбошун билип туруп. "Жок, болуптур, эми Миргүлдүкүнө барайлы. Ошол жерде ырастайбыз" деди Асель. Курбусу Сагынбекти көрүп абдан сүйүнөрүн ойлоп. Анын үстүнө аралаш алынып калган азык-түлүктүн көбү жигиттин колунда болчу. Акчасын дагы Миргүлдүн көзүнчө бермек болду. Жаңы жылдык кеченин камын чогуу талкуулап, чогуу даярданганды туура көрдү. Мурдагыдай баарын өзү тарта бербей. Муну укканда Сагынбек сүйүнүп кетти, бирок тактап сурады. "Сенин үйүңөбү?" "Жок, Миргүлдүкүнө" деп кайталады жана. "Мен ал жерде убактынча турам." Баягы калыпты улантып жиберди, болгон тарыхтын чындыгынан качып. Аз эле убакыт өттү. Анын ара эжеси жумуш тууралуу которулуп кеткенден бери. "Кайда которушту эле? Ал келип калбайбы?" деп жигит дагы да тактап коюш үчүн суроосун жаңыртты. "Ысык көл облусуна." "Жок, азырынча ал келбейт." Бул күтүүсүздүктөн жигит чалкасынан кете жаздады. Көрсө, бүгүн кечке ал башка кызды аңдып жүрүптүр да. Ал Миргүлдүн үйгө кайтканын эбак эле көргөн. Бирок анын артынан ээрчибей, азык-түлүк дүкөнүндөгү узун кезекке туруп, кайра куу агент терезеден жол карап келип, майрамга карата тамак аш алышы мүмкүн болгон Аселди күтүп турган. Эгер бүгүн Асель дүкөнгө кирбесе эмне болмоктугун ойлонгон ал, артта кала түшкөндө кылчая карган кыз суроо узатты. "Сизге эмне болду?" Бул суроодон улам башына бир ой кылт эте түшкөн Сашка боп-боз болуп дагы да калп айтты. "Эртең менен кичине чыйрыгып тургансыгам, бирок ага көңүл бурган эмесмин. Азыр эми бир аз шамалдап калганымды сезип атам." Мындай дегени менен жигит жанагыдан да жайлай басып, жаңы эле түзгөн планын ишке ашырууга киришти. Эми болбогон жерден ката кетиргенине өзүн жемелеген ал. Асель менен сүйлөшкүсү келбей калды. Анан дагы бая күнү курбусун эмерүүгө жолтоо болгон Миргүлдү ичинен жактырбаганычы. Ал ошондо эле ага жакканын сезген болчу. Буга караганда тиги менен сүйлөшкөн оңой. Эгер мен азыр кирген жагымдан жаңы жылдан кийин чыкпасам, эркек эмесмин. Андыктан жакшылап аракеттениш керек, деп ойлогон ал улам кадамын жайлатып, экинчи кабатка көтөрүлгүчө катуу оорулуудан бетер демигип, мына азыр жыгылып кетчүдөй болуп турду. Ал оорулуунун ролун ушунчалык ишенимдүү аткарды дейсиң, Батирге жеткенде кыз ал үчүн чындап тынчсызданып, шашылганынан улам эшикти шыңгыратпастан баштыктарды жерге коюп өзү ачып кирди. Аларды Миргүл тосуп алып, баштыктарды таң кала карап сурай кетти. "Булар каяктан? Мен сени дүкөнгө бирге барабыз деп күтүп отургам. Кече сүйлөшүп албаппыз" деп. "Сагынга рахмат айт. Дүкөндөн жолугуп кезегин берди. Болбосо мен эртең мененкиге чейин турмакмын. Дүкөндөгү элдин көптүгүн айт. Мир, бизде суук тийгендин дарысы барбы? Жигит ооруп калган окшойт. Дары ичпесе болбойт. Араң басып келди." Башында Миргүл экөө бирге келгенин көрүп, "Булар менден жашыруун жолугушкан го"
деп кызганычтуу ой жүгүрткөн, эми жигиттин оорулуу кебетесин көрүп, ага жардам берүүгө шашылып, диванга төшөк салып, жаздык коюп, аны жаткырып үстүнө одеял жапты. Бул жолу жигит ыраазычылыгы билинген көзүн Миргүлгө кадап, Асель тарапты дээрлик карабады. Кыздар баштыктарды ашканага киргизишти. Экөөбүз кезекке бирге турганыбыз үчүн алган азыктарыбыз бир болуп калды. Ошон үчүн аны ээрчитип келдим. Сагын өзүнө бир аз келсе экиге бөлүшүбүз керек. Биз ага акча карыз болуп калдык, деп Асель шыбырай сүйлөп курбусуна түшүндүрдү. Ушундай эстүү кызсың да анан, деп Миргүл Аселди кучактады. Өзүңө рахмат. Ал жок болсо мен үлгүрмөк эмесмин. Мен Сагынды ээрчитип келгениңе сүйүнүп жатам. Мурдагы күнкү аны менен сүйлөшкөнүбүздү 2 күндөн бери унута албай атам. Ага экинчи жолу каарыма күмөндөнүп аткам. Анын келатканда эле шайы кетип калды. Биздин дүкөндөрдөгү узун кезектер кимди болсо да эстен тандырат. Бул жигит аял затына камкор окшойт. Дүкөндөгү кезекти карасаң, көбүнчө аялдар кезерип турушат. Жаңы жылга ушинтип даярданган Сагындай камкор эркектер аз болсо керек. Же билбейм, жаңы жылда коноктособу. Сен ушинтип сүйлөсөң, ал мага ого бетер жага баштады. Барып ага бүлдүркөн кошулган чай берейинчи, деп чоң кружкага ысык чай куюп, варенье салып, булочка менен кошо алып жөнөдү. Дивандын жанына үстөл коюп отуруп, бардыгы план боюнча бара жатканына ичинен күдүңдөгөн, оорулуунун ролун аткарып жатса да, рахаттанган Сагынга чайды сунуп, камкордук көрө баштады. Курбусунун бул жигитке карата кандайдыр сезими пайда болгонун билген Асель жолтоо болбос үчүн ашканада калды. Миргүл менен Сашка бат эле тил табышты. Кыз жигиттен сурап, үйүндө эч ким күтүп жатпаганын билген соң, ысык чайдан кийин тердеген анын кийимин чечип, жылыткычка жакын элди да, студент кезинде жайкы айыл чарба жумуштарына кийген жеңил жана таза футболканы кийгизди. Кийимиң эртеңкиге чейин кургай берсин. Бүгүн сага көчөгө чыкканга болбойт. Болбосо мындан да жаман болосуң, деп бул камкор мамилеси үчүн актангансыды кыз. Мир, мен чындап эле бешикке түшкөндөй болдум. Эртеңде эч жака чыккым келбей калды. Анткени мага силер менен абдан жакшы, деп Сашка кызды колдон алып, жакшы адамдын ролун мыктылап аткарбаса, мындай кыздарга жага албасын түшүнүп, бардыгын алдын ала пландап жатты. Эртең деген жаңы жылда силер конок тосмок белеңер, деп кыз сурады. Жок, мен досторум менен жашайм. Алар үй бүлөлүү болгондуктан ата-энелерине кетишкен. Мен бүгүн дүкөнгө көнүмүшүм менен кирсем, эл чогула баштады. Таңсык товар келет окшойт. Эмнеси болсо да алып коеюн деп эле туруп калгам. Аңгыча Асель келип калды. Экөөлөп жакшы соода кылдык, деп Сашка бардыгын чындыкка тууралап айтып жатты. А силер эртең эмне кылалы дедиңер эле? Коногуңар барбы же өзүңөр бир жака барасыңарбы? Жөн гана кызыккан түр менен, бирок абдан достук маанайда сурады жигит. Муну бүгүн Асель болуп кеңешип чечмекпиз. Биздин дагы бир курбубуз бар. Ал менен бирге үчөөбүз кышкы алчадагыдай жаңы жыл тосуп, кинодо Русланова айткандай бир вагон коротулбаган сүйүүнү талкуулайлы дегенбиз, деп кыз күлгөндө Сашка кошулуп каткырды. Күлгөнүңүзгө караганда айыккан окшойсуз, деди дал ушул учурда бөлмөгө кирген Асель тез басып жандарына келип. Андай болсо, сиз экөөбүз эсептеше берсек болгудай, Сагын. Сиз экөөбүз бул жакка ошон үчүн кирбедик беле? Жок, Асель, эсептешпейбиз. Мага бүгүн Миргүлдүн кийинткени жакты. Эртең анын бир көйнөгүн кийип, кышкы алчадагы ролун Русланова ойногон ким эле? Лариса, эки кыз жарыша жооп беришти. Лариса болуп, силер менен жаңы жыл тосом, деп Асель менен Миргүлгө алмак салмак жылмая карап. Асель, сен Ойла болосуң, а сен Мир Валянын ролун ойнойсуң. Кыздар эртеңки сценарий үчүн ролдордун мындай так бөлүштүрүлүшүнө таң калгандан селейип туруп калышты да, сөздү Асель олуттуу түрдө улантты. Ооба, кебетеси бул фильм бизди бириктирет окшойт. Мен мына 3 күндөн бери ушул кино жөнүндө ойлонуп жүрөм. Андагы үй бүлө, мекен сыяктуу деп уран сыяктуу айтылган сөз эң туура. Оля Вадимди чын жүрөгү менен сүйсө да, ал кей бир байкуш кызды сатып кетпедиби?
Дал ушул жерден атайылап эле оорулуунун үнү менен сүйлөгөн Сашка бул маекти тамандады. Кыздар, мына дал ушул теманын талкуусун эртең уланталы. Болбосо бүгүн уктай албай чыгабыз. Ал эми эртең укташтын кереги жок. Жаңы жылды бүт уйку менен өткөрөбүз. Мен бүгүн ушул диванда калам. Эртең болсо мага дем алыш. Силерге дасторконду даярдоого кол кабыш кыла алам. Тамак жасаганды жакшы көрөм. Жүрү, Мир, кандай салаттарды жасайбыз? Бүгүн даярдап койбосок, эртең жетишпей калабыз. Анткени эртең кечинде аталаш туугандарым келип калбашын алдын алып, мен күндүзү алардыкына пригородныйга барып келишим керек. Жүрү, деп Миргүл ордунан көңүлсүз туруп, патнусту алып, курбусун ээрчитип чыгып баратып, жарыкты өчүрдү. Биз чыктык, Сагын. Эс ала бериңиз. Жакшы жатыңыз. Эртең мен үйдө болом. Эртең менен көрүшөбүз. Жатып алганым үчүн кечирим сурайм, кыздар. Эртең силерге жардам берем, деди түзгөн планы ишке ашып баратканына ичинен кымылдаган жигит сылыктыгынан жазбай. Кыздар эшикти жабышып, ашканада оливье салаты менен рецепти боюнча сельдь патшубай салатына окшош, бирок катмарлардын ортосуна алма менен бадыраң майдасы жайгаштырыла турган жашылча торту үчүн жашылчаларды бышырганча акырын сүйлөшүп отурушту. Сагындын баштыгын ачышып, андагы азыктардын көп түрдүүлүгүнө таң калып, жигиттин жоомарттыгын сезип турушту. Кебетеси, биз эртең бүт элди сыйлагыдай дасторкон даярдайт окшойбуз. Биз салаттар менен бутерброддорду өзүбүз жасайбыз. Ал эми этти эмне кылышты өзү билсин. Ал ашканага жутунуп аткан. Дегенде Миргүл Асел күлүп жиберип, эртең дем алыш күн экени кандай жакшы, Мир. А Чолпонканы чакыралыбы же жөн эле коелубу, деп сурады. Менимче чакырбай эле койгонубуз оңго. Чынын айтсам, мен Сагын менен көбүрөөк сүйлөшкүм келип жатат. Чолпонка менен башка бир күнү отурарбыз. Сен чарчасаң барып жата бер. Мен буларды өзүм жайгарып жатам. Ашканада жалгыз калган Миргүл эстен кеткес жаңы жыл жөнүндө кыялданып, түн бир убакка чейин салат кошулмаларын даярдады. Ошентип жүрүп кеч жатканына карабай, эртеси эрте туруп чай коюп, кутман таң берүүсү жүрүп жаткан үн алгыны иштетип, шаңдуу музыканын алдында бутерброддорду даярдады да аларды таңкы чайга чакырды. Аздан соң Асел туугандарына учурашып келгени кетти. Миргүл болсо Сагын менен кечке чейин бирге болуп, ага этти жанчып бышырууга даярдоосуна жардам берди. Өзү салатка кошо турган жер жемиштерди туурады. Кечки дасторкондун даярдыктарын көрдү. Сашка оорудан бир аз сакайып калгандай көрүнүү менен өз максаттарына жеткирүүчү аракеттерин жасоого шашылган жок. Улам-улам жөтөлүмүш этип коюп, кыздан лимон жана бал кошулган чай даярдап берүүсүн өтүнүп жатты. Ал өзү даярдап жаткан тамакты кыздын жардамысыз эле бүтүрөөрүн айтып, жөн гана маңдайында отуруп өзү жөнүндө үй бүлөсү тууралуу кеп куруп берүүсүн өтүндү. Аны борбордо жалгыз жашаган өз алдынчалыгы үчүн мактап келип, эжеси жөнүндө сурай баштады. Сен дагы эжең сыяктуу эле карьера жасагың келет окшойт, Муну мен сенин эмдигиче жигит күтпөгөнүңдөн улам айтып жатам. Жок, биз эжем экөөбүз ар башка адамдарбыз. Анын деле турмушка чыккысы келген, бирок жолу болбой калды. Любовь так зла, полюбишь и козла, деп орустар айткандай, ал козелдун аялы бар болчу дагы ажыраша албай койду. Бул аз келгенсип экөө чогуу иштешчү. Анын кайнатасы болсо Совминде иштеген чиновник болгондуктан ал карьерасын тобокелчиликке сала алган эмес. Ал карьерасынан турмак, башынан ажырап калмакта. Ушинтип эжесинин турмуштагы жол болбостугун саймедиреген кыздын ар бир сөзүн Сашка көңүлүнө түйүп калууга аракеттенип отурду. Ал өзүн абдан адептүү кармап, сүрөттөрдү көргүчө кыздын сөзүн негизги темадан алыстатпоого аракет кылып отурду. Байкаган болушуң керек, Миргүл. Силер Асел экөөңөр менден кичүүсүңөр. Анын үстүнө мен бүткүл союзду кыдырып, турмуштун да аки чүкүсүн түшүнүп калган кишимин. Ал акмак сенин эжеңди сүйбөптүр. Жөн гана анын байоолугунан пайдаланыптыр. Мындай чоң кызматтарга чейин көтөрүлгөндөрдүн сүйүү сезими болбойт. Алар үчүн мансап, байлык, мактаныч биринчи орунда турат. Сенин эжең деле ушундай окшойт. Аны менен кызмат үчүн жүрүп, көтөрүлгөн жумушун тигинисинен белек катары алып, ошону менен тынчыган окшойт. Жок,
эжем идеяга берилген адам, аны чындап сүйчү. Бирок чоң адамгерчиликке салып, анын үй бүлөсүн бузгусу келбегендиктен өзүнүн сүйүүсүн курмандыкка чалган, деп Миргүл эжесин болушунча актагысы келип жатты. Мен жөн гана болжолдоп жатам. Сен эжеңдин сүйүүсүн мага караганда жакшы билесиң. Ошон үчүн сеники туура болуш керек, деп Сашка бул кыздын үйүндө жаңы жылды өткөрүү кызыкчылыгы менен атайылап эле талашты өркүндөтпөй багынып берди. Жаңы жылдык кеч жакындап, сыналгыда жаңы жылдык көгүлтүр от, көңүл ачуучу көрсөтүү жүрүп жатты. Дасторконду көңүлдөгүдөй кылып даярдаган Миргүл менен Сашка диванда катарлаш отурушту. Кийинчерээк келген Асел майрамдык үстөлдүн капталындагы отургучтан орун алды. Алар жаңы жылга карата жакшы тилектүү тостторду көтөрүшүп, көңүл ачкыча тамашалашып отурушту. Көбүнчө Сашка сүйлөп, эки кыз күлүп атышты. Ал күлкүлүү анекдотторду айтып, тамашалап, кыздардын көңүлүн көтөрүүгө болушунча аракеттенди. Алардын болжолу боюнча мындай бардык иштин көзүн билген жигит менен тоскон жаңы жыл эсте каларлык болуп, жөнөкөй жашоону кооздомокчу. Күтүүсүз жерден Сагынбектин арты менен көркүнө чыккан жаңы жылдык кече үчүн «Ура!» деп сүйүшкөн жуптардай жанашкан экөөнү карап, Асел катуу чыгып жаткан музыкадан үнү айырмаланышы үчүн кыйкырат сүйлөп тост көтөрдү. Алар да шампаны көбүрүп жабырган бокалдарын жогору көтөрө ордунан тура калышты. Миргүл аны менен бир нече жолу бийлеп, Аселге да муну сунуштады. Бирок Асел бийге кийин кошулаарын айтып, экөөнү жолтоо болбош үчүн башка бөлмөгө өтүп, бир аз эс алыш үчүн жата кетти. Миргүлдүн бул уктоочу бөлмөсү өзүнүн үйүнүн короосун карап тургандыктан бир нече подъезд нары жактагы ата-энесинин уктоочу бөлмөсүнүн терезеси көрүнүп турчу. Азыр андан сыналгынын күңүрт жанган көгүлтүр жарыгы жылтылдап жатты. Маха уктабастан жаңы жылдан алчу үлүшү көбүрөөк болушун тилеп жатат окшойт. Биздин үй бүлөнү ушул уятсыз келинден улам кабылчу шермендечиликтен сактаса экен. Ата-энем ден соолукта болсо экен. Жаңы жылда чыныгы эркектик касиеттери бар жигитке жолуксам экен. Экөөбүз бири-бирибизге сүйүктүү болуп ынтымактуу жашасак экен, деп терезеден күңүрт асманга көз жүгүртүп, тилектерин ичинен күбүрөгөн ага сырттагы жымжырттык жагып турду. Ал курбусунун керебетине чалкасынан түшө жатып, көзүн жумуп, өзүнө абдан кымбат жакын адамдардын кантип жаңы жыл тосуп жаткандарын элестетти. Ата-энеси эл катары көгүлтүр экрандын алдына жазылган дасторкон боюнда концерт көрүп отурушат. Диванда иниси уктап жатат. Марат байкеси жеңеси Мээрим экөө кайненесиникинде конокто отурушат. Алардын уулу Эдил белекке берилген машинаны кучактап керебетте уктоодо. Борборго келгенден бери биринчи жолу өз үйүмдө жаңы жыл тоскон жокмун. Жаңы жылда кандай тоссоң, ал ошондой өтөт деген сөз бар эмеспи? Деген эрксиз ой келип, муну жакшылыкка жоруду. Анара эже дагы быйыл алыста, ал жаңы жылды кантип тосуп жатты экен, деген жолбун ой келди аңгыча башына. Анаранын бул учурдагы жашоосу абдан жакшы болчу. Ал жумуш менен эс алууну айкалыштырып өмүр сүрүп жаткан. Аймактын жетекчилиги жаңы жылга карата коомдук уюмдар менен бирге өткөрүлө турган облустук иш-чараны романтикалуу өткөрүш үчүн республиканын бермети болгон көлдүн жээгиндеги эң ыңгайлуу эс алуу жайларынан тандаган. Анда кээ бир катышуучулардын ар түрдүү милдеттеринин аткарылышы талкууга алынды. Аларды аткаруудагы негизги жетекчилик дайымкыдай эле өлкөдөгү негизги уюмдар болуп саналган партия менен комсомолго жүктөлгөн. Кичи ишкерлердин капчыгы калыңдашына караганда жана көчөдөгү көз тайгылткан хан сарайлар менен кымбат автоунааларга караганда 90-жылдары жылдары идеологиялык иштер мурдагыдай катаалдык менен жүргүзүлбөй калганы байкала баштаган болчу. Андыктан бай жашоо да мурдагыдай коопсуз болбой калган. Ишкерлерден өз үлүшүн алуу менен аларды коргогон рекет бүткүл Советтер Союзу боюнча көбөйүп бараткан. Конференциядан кийин Ысык көлдүн эң жакшы деген пансионаттарынын биринде батыш өлкөлөрүндөгү кабыл алууларды эске салган банкет уюштурулду. Бул иш-чарага катышуучулар кечки кийимдери менен келишип, өздөрүнүн тандамал адам экенине,
мындай укмуш банкетке чакырылгандарына сыймыктангандай, ал тургай мактанган түр көрсөтүп кербезденип турушту. Темир жаңы сүйгөнүнө бул кечеге Алматада сатылып алынган кочкул кызыл көйнөктү кийүүнү сунуштады. Анара өзү ага караганда алдаганча асемдүү жана олоттуу көрүнгөн кызгылтым шым костюмду кийгиси келип турган. Бирок Темирдин тандоосун сыйлады. Залда классикалык музыка жаңырып, швед столдору уюштурулган эле. Республикалык маанидеги облуска тиешелүү өндүрүштүк маанилүү маселелерди чечиш үчүн кээде мындай жыйындарда борбордон келген сыйлуу коноктор да катышышчу. Залга кирген жогорку жетекчиликтин арасынан иш алып баруучу катары борбордон келген мурдагы көңүлдөшүн жана азыркы сүйгөнү Темирди бир учурда көргөндө Анара ордунда селейди. Аны вальска биринчи болуп Темир чакырды. Бийлеп жатып, бул банкеттен кийин жайгашкан мейманканасындагы номеринде көңүл ачууну улантышаарын шыбырады. Бир аз убакыт өткөндөн кийин шашпастан обком партиянын аппаратындагы кыз менен бийлеген мурунку көңүлдөшү эми Анараны бийге чакырды. Бул кишини жакын жерден көрүүдөн үмүтүн үзгөн Анара баш тарта албастан, карап тургандардан ички сезимин жашырып бийлей баштады. Вальстын башында эле жакшы сөздөрүн, чын жүрөктөн чыккан мактоолорун аябаган ал бул банкеттен кийин жолугуп сүйлөшүү ниети бар экенин билдирди. Анара мындай мүмкүнчүлүк жок экенин, анткени үйүндө өзүнө атайын мейманчылап келген туугандары күтүп жатканын айтып, жолугушуудан баш тартты. Сага ишенип тапшырылган бийик кызмат ордуң боюнча бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мага ыраазычылык билдиресиң го деп ойлогом, деп ал жүзүнүн нааразылыгын билдирбестен, эч кандай сезимге алдырбастан акырын айтты. А мен эмне, ыраазычылык билдирген жокмунбу? Менден кетсе кечирип коюңуз, ишеним артканыңыз үчүн чоң рахмат, деп дале болсо кызууланган сезимге алдырбастан сөзүн улантты. Биз Фрунзеде эле коштошконбуз. Эми болсо иш боюнча гана байланышабыз. Акырын, бирок ишенимдүү түрдө айтып, вальстан кийин чын эле кетип жаткандай түр көргөзүп, кээ бир жетекчилер менен коштошуп, пансионаттын башка корпусундагы бөлмөсүнө кайтып барды. Кунт кое карап турган Темирге булардын сүйлөшүүсү шектүү көрүндү да, бул мейман менен жакындан таанышууну туура көрдү. Анткени анын көңүлүнөн балким бул киши Анаранын мурунку көңүлдөшү болуп жүрбөсүн деген ой кетпей туруп алды. Бул максатын ишке ашырыш үчүн билинбестен борбордон келген коноктор менен аларды тейлөөчүлөргө аралашкан Темирди ийгиликтүү ишкер, кооператив жетекчиси жана облустагы көп жерлердин ээси катары тааныштырышты. Сөздөн сөз чыгып, бүгүнкү кеч жөнүндө айтылганда мейман тамашалай кетти. Мындай сыйкырдуу түндө майрамдоону улантсак болмок. Бирок силердин кыздарыңар эртеле үйлөрүнө тарап жатышат го. Мен сиз үчүн кеченин көңүлдүү уланышын уюштурам, деп баамчылдык менен сөз кыябын түшүнгөн Темир аны колдоого алды. Ооба, бул жигиттин колунан келет, деп аны тааныштырган обком партиянын өкүлү да колдоого алды. Кеченин аягында Темир жардамчысын чакырып, борбордон келген жогорку даражалуу 2 конок менен облустук деңгээлдеги 2 аткаминерди өзүнүн шаар четиндеги үйлөрүнүн бирине алып кетти. Ал жакта бул меймандарга чакан чөйрө үчүн жазылган берекелүү дасторкон уюштурушту. Ошентип конокторун сыйламыш эткен Темир качан гана бийчи катары тааныштырылган 2 кыз үстүлөрүнө киргенде мындай жабык кечелерди тейлеп көнгөн ишенимдүү адамына конокторун тейлөөнү тапшырып, байкалбастан бул жерден куйрук түйгөнгө үлгүрүп, түнкү саат 3кө жакын гана Анаранын бөлмөсүнүн эшигин акырын тыкылдатып турду. Неге мынча кеч? Деген анын суроосуна өкмөт менен партиянын маанилүү тапшырмасын аткарып жүргөнүн тамаша катары айтты. Жан жыргаткан сүйүү оюнунан кийин экөө көпкө чейин кучакташкан бойдон жатып уктай алышпаган соң, алар кайрадан туруп, күндүзү Темирдин тапшыруусу менен алдын ала даярдалып коюлган, тездик менен жазылган майрамдык дасторкондун боюнда отурушту. Сыртта кыш кычырап турса да, мел-милдете жылытылган бөлмөдө жайкы аптаптагыдай жеңил желпи кийинген алар келаткан жаңы жылдагы пландарын,
талкуулап отурушту. Жаңы кызматыңда жарым жылча ыракаттан, андан соң комсомолуңду ташта. Анткени экөөбүз үйлөнгөндө сени кызматыңа карап алды деп айтышпагандай болсун. Анын үстүнө комсомолдо эми келечек жок. Аңгыча сенин жегениң таттуу, уктаганың жумшак болушу үчүн кээ бир маселелерди чечкенге үлгүрөм, менин ханышам, деп бир колу менен Анараны кучактап, экинчи колуна шампан толо бокалды кармаган Темир тос айткыча анын бетинен өөп: жетекчилик кызмат ордундан кур калбайсың. Облустук каягында башкаргың келсе, ошол жагын алып берем, деп ал сөзүн улантты. Бул сөздөр Анаранын бактысын улам арттырып баратты. Кандай гана керемет түн. Жомоктогу Аяз ата менен жолугушуп, жаңы жылды тосуп жаткандай сезип жатам өзүмдү. Рахмат сага, деп чын ниетинен ыраазычылыгын билдирип, бош колу менен Темирдин башынан сылады ал. Баса, мен эң негизгисин унутуп жаткан турбаймынбы? Кеченин алдында үлгүргөн эмесмин, деп Темир жан жакта жаткан кайыш портфелин ачып, андагы кутучадан асыл бермет, калың өрүлгөн кымбат баалуу колие алып чыкты. Бул өлкөлөрдүн биринчи адамдары гана аялдарына белек кыла ала турган асылдык болчу. Бул менин түшүм эмеспи? Таң калуусу менен суктануусун араң кармаган Анара демиге түшүп акырын сурады. Шуру анын мойнуна жалт-жулт этип жараша түштү. Кел эми, биздин бактыбыз үчүн ичип жиберели. Рахмат, рахмат, рахмат менин сыйкырчым. Аял эми кармана албай калды. Ичип жиберишкенден кийин экөөнүн эриндери чапталышкан бойдон төшөккө кулашып, кучакташа жатып, көздөрү илинип, кийинки күндүн чак түшүнө чейин укташып, кайра күн жарымы оогончо сыр чечишип отурушту. Жаңы жылдын биринчи күнү Миргүлдүн төшөгүндө бирге жаткан курбулар түштө араң ойгонушту. Ошондо да тургулары келбей, өткөн кечти акырын талкуулай башташты. Асел сагын менен жалгыз калган Миргүлдү суракка алгансыды. Жаңы жылды көңүлдүү тостук. Бул үчүн сагынга рахмат. Мен экөөңөрдү карап туруп, бири-бириңерге абдан жарашаарыңарды байкадым. Экөөңөр канчага чейин отурдуңар? Көпкө деле отурган жокпуз. Карасам үргүлөп баратат. Сасык тумоодон кийин калыбына келе элек деп ойлодум. Үстөлдү бери жылдырып, дароо төшөк салып бердим. Тамак аштын бузулчуларын муздаткычка салып эле жаныңа келип жыгылдым. Тур, калган катканын жеп түгөтөлү, деп Миргүл төшөктөн шашылыш тура баштады. Мейли, залга баш багышса, сагын деле уктап жатыптыр. Кыздар чай коюп, кезектеше жуунуп келишти. Үстөлдү кайрадан залдын ортосуна жылдырышып, эртең мененки тамакты даярдай башташты. Алардын үнүнөн улам ойгонгон сагын эмне кылышты, эң негизгиси бул байоо кыздардан кантип оңой кол үзүштү ойлоп жатты. Ал эми кызуу сөзгө кирген кыздар анын туруусун талап кылбастан чай ичип отурушту. Мага бала кезимден бери 1-январдын эртең мененки учуру жагат. Азырда берекелүү дасторконду карап туруп, ошол жакшы күндөрдү, мээримдүү ата-энемди эстедим. Ошентсе да былтыр 1-январда абдан капалангам, деп 1 жыл мурунку Аликтин жоругун эстеди. Бирок ал жөнүндө айткысы келбеди. Ушундан уламго 1 жыл бою көңүлүм жайланышкан жок. Ылайым жаңы жыл эскиге караганда жакшы өтсүн. Сен тос айткандай сүйлөп жатасың. Бизде шампан калды беле? Ак сөөктөр күндү шампан менен башташат, деп Миргүл калган шампанды 2 бокалга бөлүштүрүп куйду эле туп-туура жетти. Акырындан ичип түгөтүшкөндө ичтери ысып, көңүлдөрү да шатыра-шатман тарткансыды. Эч жака шашылбай, убакытты токтотуп коюшкансып отурушту. Аселка, кел, жаңы жылды дайыма бирге тосуп жүрөбүз. Кел, ушул жылы турмушка чыгып, 2 үй эмки жаңы жылда бирге майрамдайбыз, деп тамашалады ал. Жок, карама-каршы сунуш. Жаңы жылды үй бүлөлөр менен тособуз, деп Асел Гоша жөнүндөгү сүйүктүү фильмдеги сөздү айтып тамашаны улантты. Дээрлик 1 сааттан кийин Сашка кыймылдай баштады. Ызы-чуу болуп жатса да, эмне үчүн мушташ жок, деди ал уйкулуу үндө керип чоюла берилип. Кутмандуу күнүңүз менен кандай уктадыңыз? Уйкугандыбы? Бүт көңүлүн ага бурган кыздар суроолорун жаадырышты. О, баары жакшы, деп ыраазычылыгын билдирген ал өйдө туруп өзүн иретке келтире баштады. Миргүл ага шорпо жылытып келип берди.
чай куюп, балды, лимонду, ышталган этти, балыкты жакын жылдырып, анын бул жарыкта барына жана өз колунан тамак жеп жатканына кубангандай көз албай карап турду. Эмне минтип карайсың? Өзүңдү көндүрбө мага, деди ал тамак жеп жатып. Силердикинде 2 күн жашасам да түбөлүк жүргөндөй болуп жатам. Уятты билишим керек, кетейин. Көздөгөн максаты ойлонгонунан да эрте орундалып, мындан ашыкча маалымат ала албасына көзү жеткен ал коштошуу сөзүн айта баштады. Ал бир түндө эле башка адам болуп чыга келгенсип, баягы тамаша көйлүгүн, шоктугун көрсөтпөй сумсайып турду. Миргүлдүн дароо эле жакшы маанайы бузулду. Анын достугуна ишенип алган жаны эмне кылаарын, кандай сөз айтаарын билбей турду. Асел аларды карап, эмне болуп жатканын түшүнө алган жок. Сашка унчукпай ичип жеп, курсагын тойгузган соң үн катты. Мен барышым керек, кыздар. Рахмат. Меймандостугуңарга. Миргүл ордунан турганга шайы жоктон бетер шалдырап отуруп калды. Оозуна ашыкча сөз келбей, аны түшүнө албай карап турду. Асел ордунан атып туруп, ашканага жүгүрүп барып, ичинде кагазга урулган азыгы бар тор баштыкты алып жетип келип, балык, эт, консерва калып калган. Ала кеткиле. Биздики жетиштүү. Сизге чоң рахмат, деп баштыкка үстөлдөн алма, мандариндерден салды. Ой, кереги жок. Силер тим эле чоң энемче узаттыңар го, деп супсак сүйлөгөн ал сыртка жөнөдү. Асел ордунан турбай коштошту. Миргүл ээрчи басып, эшикке чейин келди. Сашка шашпай кийинип, ал десеңер мейли алайын деген түрдө тор баштыкты алып, жаңы жылда жаңы бакыт каалап, артка бир да кылчайып карап койбой чыга жөнөдү. Кыздар залда бири-бирин түшүнө албагандай бир топко чейин карап унчукпай отурушту. Биринчи болуп Асел үн катты. Силер түндө урушуп кеткен жок белеңер? Жок ой. Түндө өзүң күбө болгондой көңүл ачып, тамашалашып отурдук. Анан сен бизди экинчи жолу жалгыз калтырып уктаганы жөнөдүң. Мен ушундан пайдаланып, ал бирдеме дейт болсо керек деп ойлодум. Бирок ал үргүлөй баштады, бүттү. Ага бирдеме жакпай калды. Эртең менен таптакыр сүйлөгөн жок. Мен дагы эч нерсеге түшүнө алган жокмун. Болуптур, үйдү көрүп алды. Кааласа келет, каалабаса жок. Ооба, эрте эле тынчсыздана бербейли. Мен сеникинен чыккым келбей турса да бара берейин. Бүгүн байкем келиши мүмкүн. Ал үйдө экенимди көргүдөй болсун, деп Асел кетмекчи болду. Кечинде кел. Мен сага аябай көнүп калдым окшойт. Болуптур, жагдайга карайм. Жегениңе бирдеме салып берейинби? Мен мунун баарын түгөтө албайм. Азырынча кереги жок. Кечинде келгенимде чогуу жейбиз. Кой, мен барайын. Болбосо 1 жылдан бери үйдө боло элекмин, деп тамашалагыча босогону аттады. Сашка үйүнө кайтып баратып, телеграфка кирип, шефине чалып, аны жаңы жылы менен куттуктагыча алынган маалыматты айтып коеюн деди. Бирок үй иштери боюнча жардамчы алып, анын кечээден бери келе элек экенин айтып, келгенде чалганы боюнча кулагдар кылаарын билдирди. Темир менен Анара алиги пансионатта кечке чейин бирге болушту. Кечинде суук көздөн сактаныш үчүн ал жактан өз-өзүнчө чыгышып, берки анча алыс эмес жердеги далдоодон жолугушуп, Темирдин машинасы менен Анараныкына жөнөштү. Дагы эле болсо сактыкты сакташып, үйгө бөлөк-бөлөк киришти. Үйдүн шорпосун ичким келет, деди Темир босогону аттаганда эле кожоюнча. Мен сага кандай белек беришти билбей жатам. Сени таң калтыруу үчүн айлыгымды чогултуш керек го. Азырынча тапичке кийип тур. Болбосо меникине келгенде дайыма жылаң аяк жүрүп жатасың, деп жылмайган Анара белегин алдына койду. Сен эмне? Бул мен үчүн абдан баалуу белек. Өзгөчө байкатпастан сизден сенге өткөнүң мени абдан кубандырат, деп аны бетинен сүйдү. Ошентип жаңы жылдын алгачкы күндөрү аларга бакыттын даамы даана сезилип турду. Өз ара шайкештиктеги бул мамиле азырынча жашыруун болушу керек экенин эстегендеринде гана маанайлар пастай түшүп жатты. Марат келген жок. Мындан улам кимдир бирөө келе турган болсо да өзү жооп берерин ойлоп, Асел тынчсыздана баштады. Өзү бышырган боткону өзү жесе жакшы болмок, деп ойлоду ал. Күнү бою сыналгы көрүп жатып, кечке жуук өзүнө керектүү оокаттарын жана катып койгон шампанын алып чыгып баратып, Далистен Махабатка: "Марат байкем келсе айтып кой. Мен Миргүлдүкүнө жатканы кеттим. Эртең менен келем. Эч кимге эшик ачпагыла", деп кыйкырып, анан
Каяктагы азапты башка салышты эле, деп ичинен сүйлөнгөн бойдон эшикти жаап чыга жөнөдү. Мен кечинде келем дебедим беле? Эшикте абдан сонун аба ырайы болуп турат. Апакай кар жаап жатат. Жүрү, бир аз сейилдеп басып келели, деди сыртка чыкканда, жанагыга караганда көңүлү көтөрүлө түшкөнү менен агасынын кылыгын ойлоп ички кыжаалатынан дали болсо арыла албай турган Асел. Курбусу менен өбүшө учурашып жатып: "Жок, шампанский алып келген турбайсыңбы? Аны ичип майрамды уланталы дагы, андан кийин көчөгө чыгалы", деди Миргүл шампанды алып жатып. "Андай десең да макулмун", деген Асел үстөл боюна отурары менен шампанды эптүүлүк менен ачып, бокалдарга толтура куйду да, Миргүл эмне үчүн ичишерин сурагыча болбой, каалоосун тездик менен айтты. "Мараттын алдамчы катыны башыма салган азаптын тезирээк бүтүшү үчүн ичели". Асел ичимдикти тездик менен ичип жиберип, акырындан кылкылдата жуткан курбусун карап турду. "Менин сеникиндей агам жок экени кандай жакшы, Ась. Мен сени түшүнүп турам. Сенин ордуңда болсом, эмне кылмактыгымды да билбейм. Мен мындан ары чыдай албайм", деп капысынан эле Асел ыйлап кирди. Анын көз жашы тамчы-тамчы боло жүзү ылдый тоголонду. "Ата-энем эч нерсе билбейт. Кимдир бирөө келип калабы деп дайыма коркуп отурам. Сен өзүң көрүп турасың. Өз үйүмө баргым келбей калды. Эми мээрим жеңемдин бетин кантип карайм? Күйөөсү анын көзүнө чөп салды. Мен өзүмдү чыккынчыдай сезип жатам. Байкем эмнени ойлойт, билбейм. Тигиниси болсо эч нерсе кылбагансып, мени менен жакындашкысы келет. Муну байкем да каалайт. Экөөбүздү бир үй бүлө катары жашаса дейт. Бирок аны менен мен сүйлөшкүм да келбейт. Муну ал билет. Келери менен өзүнүн бөлмөсүнө кире качып, мен уктамайынча чыкпайт. Байкем аны мени менен жазга чейин жашап турса дейт. Мен бирок мындан ашыкча чыдай албайм. Мир, курулай ыйлап кереги жок курбум. Мындан нервиңди короткондон башка эч нерсе таппайсың. Бүгүн жаңы жыл го, жүрү кичине басып сейилдеп келели", деп Миргүл курбусунун жүзүн сылап, жашын аарчыгыча жалооруду. "Жүрү, кичине ыйлап жеңилдей түштүм окшойт", деп муңайым жылмайды Асел. Наристелер жарыша бышылдай дем алып уктап кетишкенде, Махабаттын да көзү илинди. Түшүнө ишенген адамы кирди. Ал бөлмөгө кирип, эки баласын алмак-салмак чыттаган соң өзүн кучактады. Анан залга чыгып диванда кучакташып отурушту. Махабат капысынан ойгонуп кетти. Бул түш экенин түшүнгөнүндө көңүлү эзиле, кусалыгы козголуп, шолуктоп ыйлап кирди. "Мындан ашык мен минтип жашай албайм. Кимдир бирөө келип калабы деп дайыма коркуп отурам. Эгер аялың же ата-энең келип калса, эмне кылам? Жанагы карындашынын айынан жинди болгону калдым", деп эми өзү менен өзү сүйлөшө баштады ал. "Мени соттоочудай болуп, кабак ачпай басып жүрөт. Ал тургай уктап жатып да андан сестенип ыйлачу болдум. Бирок апаларыбыз айтчу эле, түшүндө ыйласаң өңүңдү кубанасың деп". Марат эски жаңы жылда 13 январда гана келди. Махабат ага түшүнгүдөгүдөй көз жаш төгө даттанып, талапты катуу кое сүйлөшүп, көңүлдөгүсүнүн баарын калтырбай айтып салды. "Мен ал үйдө бар кезде бөлмөдөн чыкпайм. Жакында балдарымды дарыгерге алып барышым керек. Ага ким менен барам? Эмне экөөнү баштыкка салып, эки жагыма көтөрүп аламбы? Болду эми ыйлаба. Мен сени мененмин го. Жакында баары жайына келет. Мен жетекчиликтен борборго которуулаарын суранам. Мээрим кайненемдикинде болуп турат. Атам менен энеме силер жөнүндө кандай болбосун айтышым керек", деп Марат эски ички сарсанаасын билгизбегенге канчалык аракет кылса да тынчсызданганы байкалып турду. "Кел, Аселди сенин жардамчың Кайрат менен тааныштырабыз. Аны алып кеткидей кылабыз. Анан атаңа болгонун болгондой айтсаң, экөөбүзгө батасын берер. Кантсе да өз каны болуп саналган бир эмес эки эркек небереси турбайбы? Болуптур. Мен ойлонуп көрөйүн. Асел деген жөнөкөй кыз эмес. Аны башкалардай кылып күйөөгө оңой эле сатып жибере албайбыз. Же ала качыра албайбыз. Мал эмес да. Эртең түшкө чейин балдардын жанында болуп тур. Мен туугандарыма барып келейин. Апам дагы келмегеле ага каякта, эмне кылып жүргөнүмдү айтып, баарын акырын түшүндүрөйүн. Анан да ал өзү келет жардамга. Же сиңдимди жиберет. Антпесе балдарга жалгыз жетише албай баратам", деп ал апасы чоңойткон, никесиз төрөлгөн кызын сөзүнө кыпчый кетти. "Макул, мен 2 күн кармала алам. Жей турган тамагын камдап берип кетсең болду. Балдарымды өзүм деле тамактандыра алам",
деп кубандырып турган тагдыр байлар кишисинин мойнуна колун оргон Махабат кылыктана эркелеп, өзүнүн жасалма берилгендиги менен ага дем күч берип турду. Эртеси эртең менен эрте балдардын курсагын тойгузуп, түшкү буламыгын даярдаган Махабат үйдөн чыкты. Марат балдар уйкудан ойгонгуча өзү да үргүлөй турууну чечип, шып диктеп жатты. Сүйгөнүнүн акчасы боюнча ал кам санабады. Анткени жаңы жылдын алдында кварталдык планды мөөнөтүнөн мурда аткарганы үчүн берилген сыйлыктын чып-чыргасын курутпой таштап кеткен. Мындай кошумча киреше берген иштерин ал эми мээримге шек алдырбай Махабатка берчү болгон. Өзгөчө эгиз уул тартуулагандан кийин бүт жан дүйнөсүн Махабатка арнап, ага бүт дүйнөнү белектеп жибергенден кайра тартпай калган. Мындан улам ал өзү да кантип өзгөрүп кеткенин байкабады. Сыртынан өзүн ишенимдүү кармаганы менен ичинен чыныгы сүйүүсүн жоготуудан бир корксо, бүт айланадагылар экөөнүн байланышына каршы чыгышып, канжаны менен жараткандын баарын кулатып, коомдугу бийик ордунан ажыратаарынан эки коркуп жүрдү. Үйдөн чыгып түз эле аялдамага келген Махабат көп күттүрбөй келген автобуска түшүп, шаардын башка четиндеги чакан кыштакка келди. Бул жерде апасынын 2 ата өткөн сиңдиси жашачу. Бул тайжеси Махабаттын жеке жашоосу жөнүндө апасынын айтып берүүсүнөн улам толук кабардар болуп, анын сүйүктүү адамынын батирине киргенине кубанып жүргөн эле. Бул аялдын кызы орус тили жана адабиятын окуткан пединституттун студенти болчу. Бул кыз Махабаттын дарегин жазып алып, бирдеме болсо жардам берерин убадалап, байланыш үчүн кошуналардын телефон номурун берди. Мен ал үйдү билем. Аэропорт агентствосунун бурулушуна жакын жердеги көрүнүктүү жерде турат. Тим эле жомоктогудай үй. Биз андай батирлерге кирип көргөн эмеспиз, деп тайэжеси тамшана кеп салды. Толук кожойке болгонумда дайымкы коногум болосуз, деп ишенимдүү сүйлөдү Махабат. Токтой тур, сен жолуңду ачтырып ал. Ошондо тилегиң орундалат. Менин бир Бурулкан деген тааныш көз ачыгым бар. Ал ар бир күнү ВДНХда саат 2ге чейин эл көрөт. Бул жер сенин үйүңдөн анча алыс эмес. Аякка барсаң оңой эле табасың. Ал эмес, азыр тез кыймылдасаң көрүнгөнгө үлгүрүп каласың. Мен ага кат жазып берем, кезексиз кабыл алат. Бирок кымбат алат. Махабат ойлоно түшкөндө тайэжеси боору ооруган түрдө шыпшынып алып кошумчалады. Акчаң жок болсо кийин деле барсаң болот. Акча жагына менде баары жайында. Марат ал жагынан бирешен. Мейли, барса бара кетейин. Эгер жардам тийсе, сизди өзүнчө ыраазы кылам. Тайэжесин өөп аялдамага чуркады. ВДНХнын кароолчусунан Бурулканды сураса, бул бүткүл Кыргызстандын туш тарабынан келгендер көрүнүүчү айтылуу көзү ачыкка барчу жолду көрсөтүп берди. Каалгага илинген бир барак кагазга алдын ала жазылган тизме боюнча узун далисте кезекте тургандарга жеке иштери боюнча келгенин айтса, көп каршылык көргөзбөй өткөрүп жиберишти. Көрүнүүчүлөр бири-бирин көрбөшү үчүн чоң зал жашылтым көк өңдөгү кездеме тартылган рейкалар менен көп бөлүккө бөлүнүптүр. Ал көшөгөлөрдүн биринчисине такалган Махабатты узун этектүү көйнөк кийип, жоолук салынган жаш кыз тосуп алды. Тайэжесинин катын ага берип, биринчи бөлүктө күтүп калды. Буга чейин Махабат өзүнүн сүйүү сыйкырлары менен төшөк оюндарына таянып келген эле. Бирок азыр бийик кыялдарын ишке ашырып, бакыттын эшигин ачышы үчүн баардыгына даяр болуп калган ага башкалардын көмөгү зарыл болуп турат. Ошондо да кандайдыр күчтөрдүн жардамын алып берчү адамдардын жардамы өтө шашылыш түрдө керек боло баштады. Толкунданганынан улам ал өзүн кармай албай калгандыктанбы, же эмизчүү убагы жакындагандыктанбы, айтор эмчеги тарсая толуп, сүт аздан сызылып чыга баштады. Бактыга жараша, саатын улам карап чыдамы кеткен аны Бурулкан чакырды. Жаш келинди жанына отургузган ал көкүрөгүнөн сүт ага баштаганын үчүнчү көз менен көрүп, эгиздерди эмизе турган учуру аз калганын билип, өзүн тезирээк кабыл алуу чечимине келгенин айтты. Менин балдарым жөнүндө тайжым жазган эмес эле го, деген ой келди муну укканда Махабаттын көңүлүнө. Табакка салынып күйгүзүлгөн кандайдыр чөптөрдү өчүргүчү түтүнүн өзүнө үйлөгөн Бурулкан мындай деди. Жолуңдан 2 аялды алып салыш керек. Ошондо гана сенин тилегиң оңой орундалат.
Ал эми буларга качан гана кудуреттүү ажыдар кулап түшүп, 3 баштан ажыраганда толугу менен бийлик кыласың, деп токтоло калып, терең ойго бата түшүп сөзүн улантты. Көпкө бийлик кылган үй бүлөнүн башчысы өлөт. Анын кызмат даражасы кандай эле? Ал көзүн ачпастан сурады. Кайнатам партиялык бийликте көп жылдардан бери отурат, деп Махабат кыргыз тилинде жооп берди. Муну укканда аял күлүп жиберди. Мени коммунисттер жок кылабыз деп жатышат. Бирок алардын жолу тигил жакты карай кетип жатат. Демек өзүлөрү жок болушат экен. Алардын үй бүлөлөрү ачарчылыкка кабылышат. Адамдар согуштан кийинки кездердегидей болуп карточка менен азык-түлүк алып калышат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, баардык нерседен эмитеден камдай бергиле. Болбосо кыйынчылыкка кабыласыңар. Анын бул эмитеден камдай бергиле деген сөзү жолун ачтырганы келген акылсыз аялдын аң сезимине түбөлүккө өчпөс болуп жазылып калды. Көзү ачык Махабатка ак жана кара жиптерди чач өргөндөй жасап, аларга бирдемелерди күбүрөп айтып, кое берди дагы мындай деп ачык айтып кошумчалады. Эртең күн батарда үйүңдө отуруп күйгүзөсүң. Азыр чыкканыңда биринчи бөлүмдөгү сени тосуп алган кыз эмне кылышты айтат. Бара бер. А мен канча төлөшүм керек? Деп сурады Махабат артка кетенчиктей берип. Ал сага акча тууралуу айтат. Сураганын жоолугуна салгын дагы артыңды карабайки түзгет, деп көзү ачык, өз жакынына кеңеш айтып жаткансып, жылуу маанайда айтып, ал тургай анын каалоолору ушундай бир ийгилик менен ишке ашаарына сүйүнгөндөй түр көргөзүп, колу менен бара кой дегендей сыртты көргөзүп, көшөгөнүн артына кирип көздөн кайын болду.